Бишкекте УКМКнын кызматкери киши колдуу болду. Бишкектин Жалгичи районунда 40 жаштагы аял киши колдуу болду. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда 28 июлда болжол менен саат 21:40 жүзөкө кызматына Жалгичи районунда тез жардам келгенге чейин аял киши каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Каза болгон аял 40 жаштагы Ш.М. экени аныкталган. Кароо учурунда анын денесинен ур соккунун издери табылган. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда шектүү катары 32 жаштагы жаран кармалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, маркум аял УКМКнын кызматкери болгон. Ошондой эле алдын ала маалыматтар боюнча шектүү катары кармалган адам Ички иштер министрлигинин кызматкери экени айтылган. Бирок Ленин райондук милициясы аталган маалыматты төгүндөп, шектүү Ички иштер министрлигинин кызматкери эмес экенин билдирди. Булак аралаш маалыматтар. Дордой базары кайрадан эвакуацияланып жатат. Дордой базарында бомба коюлду делген маалымат чыгып, эл кайрадан эвакуацияланды. Маалыматты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Билдирүүгө ылайык саат 10:12 чамасында жүзөкө кызматына Дордой соода жана оюн-зоок борборунун аймагына жана Алкан базарына бомба коюлган тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу жөнөп кетти. Базарлардын аймагы курчоого алынып, келгендер жана жумушчулар эвакуацияланган. Жеринде кинологдор иштеп жатат. Эске сала кетсек, буга чейин 21 июлда Дордой базарына бомба коюлду делген маалымат тараган. Андан кийин маалымат тастыкталган эмес. Булак Назар Ньюс.